Япониянын адиси болгон үчүн мен демек Япониядан издешим керек. Кандай өзү эмне өзгөчөлүгү бар экен? Японияга караганда батыраак өзгөрөт деп мен ишенем да. Бизде мугалимдердин эң чоң көйгөйү ушул болуп атат. Мугалим педагогдорду жумушка албайбыз да биз. Кантип кантип мотивация беребиз? Балдарыбыз уктабай сүзүп атат го. Тамак деле сурай беришет биздин ата-энелерчи. Кантип керек? Баягы эле бул депчи. Сындырып койган. Эмне үчүн мен балам мындай эмес дейт экенбиз да? Мугалимдин жардамы менен эмес, мамаңдын, папаңдын жардамы менен эмес, өзүң оку. Бир идеал коюп алып, ошол идеалга өлү аракет кылып, бир бала жай окушу мүмкүн, бирок көпкө чейин сактап калат мээсинде. Мен жеке мектепке баланы берип атам. Азыр 21-кылымда билимге умтулбайт. Эмнеге умтулат? Мамам да айтып берген жок, папам да түшүндүргөн жок, мугалим да жардам берген жок. Өзүм эле кылып койдум. Японияда дин маселеси кандай турат? Динди тутунушабы, эмне кылышат? Саламатсыздар, урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Бүгүн дагы сиздерге майдай жаккан, сиздерге бир көкүрөгүңүзгө сиңе турган, жакшы угут себели деп эле турабыз. Биз мейманым менен Facebook'тан таанышып алып, элге сонун берүү даярдасак болчу да экен деп сүйлөшүп алып, анан бүгүн эфирге чакырдым. Мейманым ошол 2 жылдан бери Япониянын билим берүү системасын Кыргызстанга жайылтуу менен алек япон таануу адиси котормочу Ибарат Самакова. Саламатсызбы? Атыңыз сонкине Ибарат. Атым өзүмө да жагат аябай. Аябай мындай сейрек кездешүүчү, анан мааниси маңызы да терең. Аябай сонун ат экен, анан бекерден ошо Ибарат коюлбасаңыз керек. Бекерден ошондой эмес го деп ошого ишенип. Япония, жапон тилин аябай жакшы тереңинен билет экенсиз. Аякта көп ошо билим жаатында аралашып жүргөн экенсиз. Аябай кызыгам да. Ушу жөнөкөй ошончолук согушту көрүп, ошончолук талкаланып турган өлкө кантип ушундай дүйнөнүн эң алдыңкы лидер өлкөлөрүнө кирип калган? Биз эмне кылганда ошондой лидер өлкөлөргө киребиз? Анан мага аябай суктандырганы, ушу Жапон эли десе, алардын тазалыгы келет, анан алардын аябай адамгерчилиги көзгө тартылат, анан да бири-бирине ийилип турганы, жөнөкөйлүгү, текебердин жоктугу келет, тартиптүүлүгү келет. Аябай жакшы сапаттын баары ошол Жапон эли менен эмнегедир ассоциация мээмде да. Эң туура. Чын эле ошондойбу же андай эмес деп болот? Чын эле ошондой, аябай туура Японияны тааныйт экенсиз. Негизи дүйнө жүзүн таң калтырган калк деп ойлойм. Анан мен ал жакта өзүм 7 жыл жашап, ошол жакта билим алып, ошол жакта иштеп, эмгек кылып келген үчүн мен Япония мага сиңип калган. Да? Ошон үчүн мен азыр өз жериме келип иштеп атканда ошо Япониянын бир кичинекей учун Кыргызстанга сиңирсем деген максат менен иш кылам. Анан чын эле япондор ошондой. Өтө тартиптүү, өтө адептүү, өтө кичипейил, чынчыл, баягы Кыргызда, мусулмандарда болгон сапаттар аларда ошо религиясы жок эле, бирок адамгерчилик аркылуу күнүмдүк турмушунда көрүнүп турат. Ошого таң калып, ошого суктанып, анан мен ойлочумун, Япония эле өзү эле ушундай өлкөгө, булар бир башкача элго же бир мындай эме сыяктуу, башка планета сыяктуучу. Бирок кийин мен өзүм билим берүү тармагын, Японияда билим берүү ыкмаларын изилдегенде түшүндүм, булар жөн гана туура түзүлгөн система, бала тарбиялоо системасы, ыкмалары, методика менен эле, акырындык менен кийинки муун башкача чыгып келе берет экен да. Жазап коет, түзүп коет. Анан ишенич эмесмин, бирок Японияда ушундай болот да, Кыргызстанга муну алып барсак деле кыргызча болуп кетип, анан орто жерден бузулуп, анан болбой калат го дечимин да. Бирок азыр биз 2 жылдан бери Бишкекте аракет кылып, бир 80 балага жакын окуп атат биздин ошо японский методика менен. Өтө сонун натыйжалар көрүнөт да, ошо тарбия жагынан. Ал кандай өзү эмне өзгөчөлүгү бар экен? Эң биринчи Японияны бала бакчадан башташ керек болот. Бала бакчадан баштайт. Мисалы үчүн Японияда деле мектептер, бала бакчалар,
мектептен тышкаркы курстар, кружоктор бар, ар кандай математика, программирование, спорт, музыка, любой жак. Кайсыл жерге барбасын, буларда ошо берилген сабагы менен параллельно еще дагы бир тарбия кетет да. Токуйку деп коет, адепке тарбиялоо. Ар бир баланын кадамында адепке тарбиялоо. Ошентип эле булар ошого көндүрүп салат экен да, баланы баягы урушуп же бир жазалап, коркутуп эмес, жина деп эмес. Биз мисалы үчүн велосипед тепкенди үйрөнүп алсакчы, денебиз, бутубуз жаттап калат да, анан 20 жылдан кийин отурсаң деле тээп кетесиң го. Ошондой сыяктуу адептүүлүктү булар денесине сиңирип салат. Сиңирип салат, мындай аң сезимине киргизип салат. Анан бала просто ошондой адам болуп калат. Коомго чыкканда, мисалы үчүн эң жөнөкөй нерсе, бут кийимиңди туура чечип, туура кой, артыңда келаткан кишиге орун бошотуп кой. Жөн эле кирип кетпейсиң, бутту чечип алып, артта келаткан кишини ойлойсуң. Мындай ыргыттырып киресиң. Ошол нерсени булар күнүгө жазата берет, жөн эле мактап, "О, бүгүн бутуңду сонун кылып койдуң, Ай, бүгүн бутуңду сонун иреттеп коюп турсуң, деп мактай берет. Бала, мен бутумду иреттесем сонун болуп турбайбы деп мактаганды жакшы көрөт да бала. Аны жасаганга огош бетер мотивация ала берет. Анан бутун ошонтө берсе, мисалы үчүн, 1 жыл кечке эле бутун туура кое берсечи, ал адат болуп калат. Бала 1 жаштан, мисалы үчүн, 12 жашка чейин сиңирилген адат, бул өмүр бою калбай калган адаттар да. Өзүңүздү анализдесеңиз деле, кичинекей кезде сизге сиңирип койгон бир адат азыркы чейин ал калбайт. Ооба, туура. Ошо адептүүлүк адатты сиңирүү. Ошо Япониянын секрети да бир чоң. Дагы мындай бири-бирине көргөндө аябай ызаат кылганы ушундай жагат десеңиз. Мисалы үчүн, түртүп бир жолдо турсаң, бир киши сени түртүп кетсе, ал түртүп кеткен адам эң биринчи кечирим сурайт. Анан түртүлгөн адам дагы кечирим сурайт. Мен жолуңа туруп алыптырмын, кечирип койчу депчи. Экөө бири-бирине аябай өтө мындай бирин-бири ойлоо деген нерсе өтө өнүккөн да. Биздин элде аябай азыркы тапта агрессия укпуш күчөп өтөт да. Бири-бирибизди энеңди баланча деп сөккөндө мындай жеңилдейчүбүз. Бизде ал эң чоң проблема бул ата-энелерде да. Ата-энелер өзүнүн баскан турганы менен баланы ошого үйрөтүп салат, адат кылып салат. Мисалы үчүн, эми эң эле карапайым адамдар остановкада маршрутка күтүп турат деп коелу. Мамасы менен баласы, маршруткага кириш үчүн баланы түртүп жөөлөгөнгө үйрөтөт да. Эми антпесек маршрутка кирбей калып атпайсызбы? Айла жок, анан түрт деп атынан бала түртүшкөнгө көнүп калат кийин уже. Анан жолунда ким болсо да мен биринчи басышым керек, мен түртүп басышым керек. Ошо адат болуп калат да. Японияда ошо эң биринчи адамды сыйлоо, башка адамды сыйлоо, коомду ойлоо дегенди өтө кыймыл аракет аркылуу, урушуп эмес, приказ берип аткар, мугалим айтты, сен аткарышың керек деп мындай өйдөдөн ылдыйга вертикальный мамиле эмес. Жөн эле кыймыл аракети менен. Бизде мугалимдердин эң чоң көйгөйү ушул болуп атат. Мен авторитетмин, мен кыйынмын, силер окуучусуңар, биякта окута турчу менмин. Ал ошо билим берүү системасы ошондой болуп калыптанып калган да. Аны убакыт менен тураласа болот. Себеби азыр бизде эми глобалдуу дүйнө болуп, интернет деген кенен, мугалимдер деле, директорлор деле, мына канча жеке мектептер ачылып атат, Биздин министрлик деле азыр дүйнөнү көрүп атат да, кандай өнүгүп атат, каякка өнүгүп атат. Аны мисалы үчүн бизде ошо Gakkin Classroom деп биз алып келген методикада, бул 75 жыл мурун Японияда түптөлгөн система, Япониянын билим берүү системасынын түптөгөн ыкмалар да. Буну жараткан адам Фуроока Хидето деген киши, японец. Ал ошо Япония 2-чи дүйнөлүк согушта урап калган учурда айтканда, бул урап калган биздин Японияны адептүүлүк менен качественный ошо сапаттуу билим гана көтөрүп кете алат деген жыйынтыкка келген. Ошол менен анан көздөп Японияны көтөрүп кетишкен. Азыр ошол методика Японияны ошо дүңгүрөтүп дүйнөнү таң калтырган ошол методикада. Анан биздин мугалимдер деле, биздин билим берүү системасы деле өзгөрөт, Японияга караганда баттыраак өзгөрөт деп мен ишенем да. Анткени Япония интернет жок убакта совсем башкача бир дүйнөдө булар өнүктү да, кадамда андай
кыйыныраак өнүгүштү. А биз бат өнүгөбүз. Биз мындай гибкий болобуз да. Себеби бизде дүйнө ачык биз үчүн. Калуу керек, өзгөрөм деген. Анан сиздин ошо мен мугалиммин, мен авторитетмин деген нерсеге баягы бир чагылдырчу сюжет бар да. Мисалы үчүн Gakken Classroom'да эмне үчүн биз аны Кыргызстанга алып келип, ошо жайылталы деп мен чечкенин себеби бул пандемия убагында мен өзүм 3 балам бар. 3 балам бирөөсү жеке мектепте окуучу, бирөөсү жөнөкөй эле бала бакчага барчу. Ошолорду байкап, проблемаларын көрүп, анан бирок мен деле ата эне катары тарбиячы минтип койду, мугалим тигинтип койду дей берсем, эчтеке өнүкпөйт да. Мындай өзүм эле недовольстволорумду айта берсемчи, нааразычылык кыла берсек, мен эмне кылып жардам бере алам? Мен кантип өнүктүрө алам деген суроо туулду да менде. Анан мен өзүм Япониянын адиси болгон үчүн мен демек Япониядан издешим керек. Эмнени алып келе алабыз? Бизде японский методикада мугалим педагогдорду жумушка албайбыз да биз. Неге? Анткени биздин окуу жайларда self learning skills деген баланы өз алдынча окутууга үйрөтөбүз. Мугалимдин жардамы менен эмес, мамаңдын, папаңдын жардамы менен эмес, өзүң оку. Кантип мотивация беребиз? Балдарыбыз окута албай сүзүп атат го. Ал мотивациядан эмес. Эмнеден болот? Ал деген ошо Япониянын кыйын педагог психологдору ошо 75 жыл мурун, 75 жыл бою иштеп чыккан атайын методичка, китеп, дептерлер, атайын бала үчүн даярдалган материалдар бар да. Worksheets деп коет бизде ошо иштөө кагаздары. Балага фокус менен жазалган. Ал жерде жөнөкөй тил менен жазылат, жалпак. Бала түшүнүш үчүн. Ал жерде баланы окутуп баштаардан мурун диагностикалык тест өткөрөт. Мисалы үчүн сиздин балаңыз 3 класс, менин кызым 3 класс, экөө бир тест өтөт. Анан no grade method деп коет. Баланы канчанчы класста окуп атканы биз үчүн баары бир. Тест кылабыз. Тестте көрүнөт. Бул бала мисалы үчүн нелерди алып чыгабыз? Критерийлер. Темп обучения деп коет. Бала жай окуйбу, жай кабыл алабы, же бат окуйбу? Бул эң негизги критерий. Буну мектепте колдонула албайт да, себеби мектепте 30 балага 40 мүнөт берилет, же 50 балага, биздин Кыргызстан шартында. Анан бир мугалим, анан бир китеп, учебник, ошо класстын баарына. Бирок 50 баланын 50 темпи бар да. Ал бир бала жай окушу мүмкүн, бирок көпкө чейин сактап калат мээсинде. Туура. Бир бала аябай шашма бат-баттан тим эле айтканыңды бат эле жаттап алат. Бирок эртең унутуп калат. Туура. Ошондой нерселерди ар бир балага адаптация кылып программа түзүлөт. Анан бала өзүнө жараша, өзүнүн темпине жараша, өзүнүн деңгээлине жараша барактар менен иштейт. Класста мисалы үчүн 8 бала, 10 бала отурса болот. 8-10 баланын ар биринин өзүнүн программасы бар. Баарына чогуу бир эмес, ар биринин өзүнө. Кызык экен. Себеби индивидуальный подход деген ушул да. Анан ал бала мисалы үчүн өзү мээси жеткен, өзүнүн темпи жеткен бир форматта өзү окуйт ал текстти, теманы. Анан түшүнүшүнчө жазайт ошону. Анан мындай барактарга жазайт, анан алып барып берет мугалимине. Мугалимдин бизде сенсей деп коет, ал баягы биздин түшүнүгүбүздө мугалим эмес, жөн эле баланы жакшы көргөн, бала менен сүйлөшкөндү билген, мындай спокойный бир мугалимди биз Gakken ошо японский педагог кылып өзүбүз тарбиялайбыз да. Даярдайбыз атайын. Ал сөзсүз түрдө эле мугалим болуп, билимди деле болбосо болот, педагогика факультетин бүтпөй эле койсо болот, математик деле болбой эле койсо болот. Биздин борборлор математикага басым жазылат, бирок бизге математиктин кереги жок. Биз өзүбүз ал мугалимден ошо сенсейди, японский сенсейди куруп чыгабыз. Бала менен кантип сүйлөшүш керек, кантип макташ керек, кантип мотивация бериш керек, кантип катасын көрсөтүш керек. Ай, сеники ката болуп калды, кайра түшүнбөй калдың деп эмес. Жөн эле бизде мындай галочка коюп коет. Катаң бар деген сигнал да. Аны бала өзү издеш керек. Кайсы жерден ката кетирдим, ойлонуш керек. Анан табыш керек катасын. Оңдош керек, өз алдынча, бирөөнүн жардамы менен эмес. Анан оңдолгон кагазын кайра сенсейге алып келет. Анан сенсей чоң кылып 100 балл коюп берет бир баракка. Анан мактайт, карачы, сен бүгүн дагы 100 балл алдың. Анан ал бала күнүгө 100 балл алат. Любой бала 100 балл алат.
Просто өзүнүн темпинде да. Бирөө бат-баттан алат, бирөө жайыраак алат. Бирөө бир 80 балл алып, анан биз аны акырындык менен 100 балга жеткизебиз. Бирок биздин борборлордо окуган балдардын баары 100 балга окуйт. Аны жөн эле буга 100 балга окуп коеюнчу деп эмес, чын эле өзүнүн күчү менен жетет бала. Өзүнүн темпи менен жетет, өзүнүн түшүнүгү менен жетет. Анан балада өзүнө өзү ишенген сезим пайда болот. Менде деле мээштейт экен дегенчи. Мен деле окусам түшүнөт экенмин. Мен бүгүн бул баракты мамам да айтып берген жок, папам да түшүндүргөн жок, мугалим да жардам берген жок. Өзүм эле кылып койдум деген туюм пайда болгондо бала окугусу келип баштайт. Дагы окуйнчу деп. Баланын өзүнө болгон ишенимин кыйкыры урушуп, жок, андай карача элдин балдары батылып омтуп коет экен деп башкалар менен салыштырып атып, сындырып коюп, эмне үчүн менин балам мындай эмес дейт экенбиз да? Салыштырган эң начар да. Ошон үчүн биздин окуу борборлордо мисалы үчүн олимпиадаларды өткөрбөйбүз. Бизге көп ата эне келет, математикадан олимпиада утат элем, анан Дубайга алып барат элем баламды, анан Турцияга алып барат элем. Ошо силер да математикадан олимпиада даярдап бергилечи депчи. Биз андай ата энелерди албайбыз. Ачык эле айтабыз. Өзүбүз жеке окуу борбору болгону менен, конечно, бизнес тармагында клиент издейбиз, бирок клиенттерди биз сорттойбуз да. Максаты бизге дал келеби? Биз ага жооп бере алабызбы? Анан олимпиадага катышуу, балага медаль илүү, бири-бири менен сүзүштүрүү, сен жакшысың, сен 3-чүсүң, 5-чисиң деген бизде жок. Япониянын системасында биз алып келген методикада ал жок да. Эмнеге? Себеби биз ар бир баланы өнүктүрөбүз. Ар бир балага 100 балл коебуз деп атпайбызбы? Ошо ар бир бала медаль алыш керек, өзүнүн медалын. Ал өзүн мисалы үчүн мактаганда дагы, булар түшүнүү, сен булардан да сен жакшы түшүндүң деп мактабайбыз. Кечөө сен түшүнбөй аткансың, бирок бүгүн сен түшүнүп калдың. Кечөккө өзүн салыштыруу да. Деп өзүн салыштырып, өзүнөн өзү мыктыраак, бүгүнкү күндөн эртеңки күн мыкты болуп отуруп, анан бала жашоодо бир чоң медальга жетет да. Бирөөлөрдүн балдары менен салыштырып, анан болуптур эми 3 балага медаль берели. Калган 3000 бала эмне болот? Аларды ким өнүктүрөт, аларды ким мактайт деген суроо. Ошон үчүн Япониянын балдарга болгон мамилеси такыр башкача да. Сүзүштүрүп, жарыштырып, анан сен мыктысың эмес, ар бирин мыкты кылыш керек. Бир идеал коюп алып, ошол идеалга өлү аракет кылып, мен андай эмесмин деп депрессияга батасың. Жок, андай болгондо туура эмес болуп калат. Биз өзүбүздүн өзгөчөлүгүбүздү, биз өзүбүздүн бир даамдуу нерсебизди чыгара албаганыбыз биздин эң чоң минусубуз, жана аксаган жерибиз болуп атат окшойт э. Ошо билим берүү системасында бизде салыштыруу көп болуп атпайбы? Мен деле совет доорунда окуган, совет мектептеринде окугам да, ошо көп эстейм да, анализ кылганда, азыркы өзүм кылып аткан ишим менен салыштырып, кайсыл жерден ката кеткен. Класста ошо бир 5ке окуган бир 5 бала болот, ошолор деле мактай беришет да. Баягы эле бул депчи. Анан калгандары акырындык менен өзүнө өзү ишенбей баштайт. Аларды жамансың деп айтпаса деле, мен колуман келбейт да баары бир деген уже өчүп, анан ал балада окуйм деген же бир аракет кылайын деген ишеним болбосо, мотивация да болбойт. Ошон үчүн ар бир балага ишеним себиш керек. Сенин колуңан келет. Сен мыктысың. Сеники карачы, бүгүн болуп калды, кечээ боло албай аткансың, бүгүн кылдың, маладессиң. Ошол мугалим жааттан дагы, анан ата эне жааттан дагы болуш керек экен да. Үйгө келгенде ата эне сындырып койбош керек экен, мектепке барганда мугалим сындырып койбош керек экен. Үйдөн өлө, балам сен генийсиң, сен мыктысың, колуңан келет, сени абдан жакшы көрөм, тигиндей мындай кандай болбосоң кабыл алам деп мактап туруп психологиялык китептерди окуп алчы деп жиберсең мектепте ты тупой бездарь дегендечи. Андайдан деле коркпош керек да. Азыр тревожный деп коет, тревожный родители, ата энелер өтө ичинде сарсанасы көп да. Турбулентныйбыз да, жаныбыз тынбайт, анан сарсана, бирөөгө ишенбейбиз, мугалимдер жаман көрөбүз. Эмнеге бул мында коркунуч жок, бул естественный кандай өнүгүү да. Эволюция. Биз эми ошо 70 жыл түптөлүп калган системаны
өзгөртүү оңой эмес да. Оңой эмес. Бир күндүк эмес. Бир күндүк да эмес, 7 күндүк да эмес, ал көп убакыт. Бирок аракет керек. Анан мен ушу сизге окшогон ата-энелерди аябай сыйлап, бизге дагы балдарын алып келип аткан ата-энелерди дагы баамдап мындай байкайм. Айтып атпайсызбы, биз ата-энелерди, балдарды, клиенттерди тандап алабыз да. Келип эле акча төлөйм десе ала бербейбиз. Анан ошо аң сезими өнүккөн ата-эне өтө чоң жардамчы да коомго. Аң сезимди өнүктүрүү азыр айылда отуруп алып деле өнүктүрө берсең болот да, интернеттен толтура пайдалуу нерселерди окупчу. Анан мисалы мугалим жаман, мугалимдер минтип атпайбы дей бербей, эми ал мугалимде да күнөө жок, ал ошондой билим алган киши да, ошентип тарбиялаш керек экен, мен баланы урушсам туура экен деп ойлойт алчы, көнүп калган. А бирок баланс катары үйдө туура тарбиялай бер, же бир туура тарбиялаган кружокторго алып барып, же спортко алып барып, баланс болуш керек. Бияктан бала уруш жеп, согуш жеп, туура эмес бир травма алышы мүмкүн. Бирок бияктан жакшы алса, салмактуулук болуп, анан баланс болот да. Анан эми кийин убакыт менен бияктагы туура нерсе, туура деген туура эмес деген жок, азыр заманга туура нерсе жеңип чыгыш керек да. Заманга туура билим берүү. Мындай маданият, билим берүү министрлиги менен сүйлөшүп алып, мугалимдерге бир тренинг өткөрүү, ата-энелерди чогултуп алып тренинг өткөрүү, балдарга бир мотивация берүү дегендей иш-чараларыңар жокпу? Ошол ойдо бар. Суу атабыз ошого. Аябай мындай тренинг өткөрүп, даже менин оюмда аябай чоң бир максатым ошо Кыргызстандагы мыкты деген мектептин педагогдорун Японияга алып барып, ошолорду көрсөтүп үйрөтүп келсек депчи. Себеби аны көрмөйүнчө, туймайынча, таң калмайынча адамдын биягы дагы өзгөрүү кыйын да. Албетте, бирок биз өзүбүз жеке менчикки кичинекей бир окуу борбор катары биз азыр кандай позицияда турабыз? Мектептерге биз жардамчыбыз да. Себеби мектепте ала албаган форматта билимди, тарбияны, анан жана өзүнө өзү ишенүү деген атмосфераны биздин кичинекей окуу борборлордон балдар алса болот да. Ошон үчүн бизде окуган балдар мектепте сөзсүз жакшы окуйт. Мектепте өзүн алып жүргөндү билет, мектепке кызыгат, барам дейт, ушундай өзгөрөт да, бала өзгөрөт. Ошон үчүн эми япондор кандай ишти баштабасын, кичинекей кадам менен баштайт. Ошо менен ийгиликке жетет да. Сразу эле мен министрликке барат элем, мен тренинг өтүп салат элем, мен анан Кыргызстанды өзгөртүп салат элем деген максатты коюп алсам, мисалы үчүн мен, ал жөн эле бир мындай фейерверк болуп калат да. Кичинекей кадам менен мен бүгүн 8 баланы тарбиялайын, эртең 80 баланы тарбиялайын, анан 5 жылдан кийин ал 8000 бала болсо, 8000 деген сан бул бир өзүнчө коом да. 8000 элестетсеңиз, 8000 бала бутун туура чечкенди үйрөнүп алса, ал 8000 дагы бир 8000ге жугат деп мен ишенем да. Ошентип атып анан коом өзгөрөт деп мен аябай көзүм жетет. Бат эле оңдош бир мөөнөт керек, бирок өзгөртсө болот. Билим берүү жаатында ушу аябай көп маек алам го, анан баары айтышат да, билим кечке эле билимге сугара бербей, адам болгонду дагы бул турмушта сыртка чыкканда мектептен кийин мындай жашап кеткенди үйрөтө албай атабыз. Косинус, синус менен жашап кетпей атат. Мен күтүп аткан суроону бердиңиз да. Мен сизге ушул жерден бир эксперимент кылып берейин. Түшүнүктүүрөөк болот, анан көрөрмандарга да кызыктуураак болот. Мисалы, биздин балдар мындай барактар менен иштейт. Сиздин атыңызды жазып койдум да. Сиз бияка атыңызды жазасыз, убактыңызды жазасыз, анан бул баракты биринчи бул жагын аткарасыз, экинчи бул жагын аткарасыз, мына бүттүңүз дейли. Мен мугалиммин, сенсей. Сиз мага бул баракты алып келип, муакта бир бокс деген болот, мисалы үчүн бул. Мындай кутуча да. Ушуга беришиңиз керек, мага тапшырып бересиз. Бүттүм деп алып келип бересиз. Анан буга салып коесуз. Салдым. Мынакей салып койдуңуз, Ушул сиздин бир эле кандай десем, кыймыл аракетиңизде адептүүлүктү азыр мен сизге көрсөтүп берем да. Мисалы, сиз мага келдиңиз, мындай барактан мага 5-6 бала алып келет, артыңызда да балдар бар да. Анан элестетип көрүңүз, менде мындай барактан 5 же 10. Мен ар бир кагазды мындайынан аңтарышым керек.
атын издешим керек. Бирөө мындайынан берип коет, бирөө мындайынан берип коет, бирөө мындайынан берип коет. Анан ар бир балакка мугалимдин убактысы кетет. Мынтип түздөп тууралагычы, Ошон үчүн бизде балдар могул баракты кандайынан берсе, мугалимге ыңгайлуу болот деп берип аткан учурда өзүн ойлобойт, мугалимди ойлош керек. Мен азыр мынтип койдум. Мынтип берип койдуңуз. Сиз мени ойлобой эле өзүңүз деле ойлоп берип койдуңуз. Эгоисттигим Шылса берсем болду деп койдуңуз да. Ал мугалимге ыңгайлуу кантип берсем мугалимге ыңгайлуу болот деп мен ойлосоңуз сиз мынтип бересиз. А мен мисалы үчүн издегенде мынтип эле барактап бул Найзираныкы экен деп батыра калам, батыраак менин убактым эконом болот. Сиз мени сыйлап атасыз. Анан мен текшерип бүткөндөн кийин муну кайра бияктагы башка бокска коем. Анда мен сизди ойлойм. Бала келип алып кагаздарды сапырбай, өзүнүн атын батыраак көрүп, батыраак алып кетсин. Мен тескери карап берем. Мына бир эле кыймыл. Кыймыл деле эмне философия дейбиз да. Ушул кыймылды эми ойлоп көрүңүз, бир бала 1 жыл кечке ушинте берсе, аң сезим көнүп калат. Мен бир нерсе кылып атканда башка адамды ойлоюнчу деген. Анан ал башка кыймылдарында ошол аң сезим менен кыймылдап баштайт. Ошо бутту чечүү, артында киши киргенде каяка коет бутун, бияка коеюн. Анан кагазды бергенде мугалимди сыйлайын. Анан берип атканда кезекти кармап, артындагы келаткандарга дагы мындай кезек очередке тургузабыз да, биз келип эле чуркап келип берип салуу эмес. Башка балдар. Анан балдар окуп бүткөндөн кийин сөзсүз өзүнүн партасын өзү шыпыргы менен тазалап, жыйнап кетет. Анткени артыңда сенден кийин аруке келип окуйт, кел арукеге таза кылып коелу деп мугалим аны менен иштейт. Анан ошо ал өзү үчүн эмес, башка келаткан кыздар үчүн, балдар үчүн партаны тазалап кетет. Бизде уборщица деген жок. Бирөө пол жууп бербейт. Балдар өзү. Японияда негизи ушундай. Японияда мектептерде даже бала бакчаларда уборщица жыйнабайт. Ата-энаңды ушатты. Мен эмнеге акча төлөп атамай, мен балам эмне пол жуусын деп төлөп атам. Биздики азыр тилекке каршы ошондой, ооба, ошондой коом да. Ошон үчүн жеке мектептерге өтө кыйын бул нерсени киргизүү. Анткени бизде ата-энелер даяр эмес. Ата-энелердин көздөгөнү ошо менин балам бир крутой мектепте отурсун, анан аябай жакшы тамак жесин. Тамак деле сурай беришет биздин ата-энелерчи. Канча мал бересиңер, эмне бересиңер, этти канча жолу бересиңер, анан трансфер, анан автобус барбы, анан дагы эмнени сурайт ата-энелер. Ошо билим берүү, анан медаль алабы, анан качан олимпиадага барат. Ушундай менен алектенген ата-энелер көп да, тилекке каршы. Бирок кантишибиз керек? Ошо башкача ойлонгон ата-энелерди көбөйтүш керек. Башкача окуган балдарды көбөйтүш керек. Сан менен эле, салмактуулук. Мен жеке мектепке баланы берип атам, анан мен эмнени талап кылышым керек? Ошончо акча төлөп атам, мен эмне кандай мамиле жасайын? Жакшы туура ата-эне кандай болот? Эми эң биринчи бул жөн эле бала ал жерде безопасный болуш керек негизи, Анан эл алган билимди алыш керек. Эл жеген тамакты жеш керек. Кандай тамак болсо деле ал жерде өтө эле бир законду мындай туура эмес колдоп салбаса, эми кадимкидей эле тамак берет, эми ал тоок берип атабы, уй берип атабы, кой берип атабы. Үйдөн жакшы тамагыңды бере бер, үйдөн жакшы тарбияңды бере бер. Баланс. Анан эми жеке мектептерде эле бизде азыр өтө көбөйүп кетти. Ар ким ар кандай өзлөрүн реклама кылып атышат. Мен да жеке мектепке балдарымды берип көрдүм. Бирок менин балдарым азыр мисалы үчүн жөнөкөй эле мектепте окушат. Жеке мектепке бергим келбей калды да. Себеби жеке мектепке төлөп аткан акчанын салмагы менен ал жакта алып аткан нерсенин мындай баалуулугу мага көрүнгөн жок да. Ошон үчүн окутуш керек баланы, бирок жеке мектептен эле кечкелесилер менин баламды киши кылышыңар керек, анан адам кылышыңар керек, анан дей берген да туура эмес деп ойлойм да. Мектепке жардамчы болушубуз керекпиз. Ата-энелер, курстар, спорт, музыка, искусство, любой тармакта иштеген, бала менен жүргөн адам катышыш керек баланы коомго даярдоого. Ар тармактан. Сон азыр сиз сырттан карап мектептегилерди карап атасыз, баамдап атасыз. Биз одону кайсы жаатта ката кетирип атабыз? Анан эмнебизди жумшарталы? Билим жаатында. Билим деген сөздөн кичине алысташ керек.
билим деген бул эмне сиз үчүн? Билим бул информация, көп маалыматты башыңа үйүп алсаң, ошону өлө тыгабыз ғой, билим көп алыш керек. билим көп албай эле коюш керек. Азыр 21-кылымда билимге умтулбайт. Эмнеге умтулат? Жөндөмгө умтулат, жөндөм. Навыки деп коет, skills. Англисче skills деп коет. Жөндөм, тырышчактык, баштаган нерсени таштабоо, баштаган нерсенин аягына жетүү, убаданы аткаруу. Бул жөндөмдөр. Invisible skills деп коет, көрүнбөгөн жөндөмдөр. Бул эмне? Бул баланын фундаменти. Мисал үчүн биз кыргыздар үй салганды аябай жакшы көрөбүз да. Анан үй салганда эң биринчи эмнеге көңүл буруш керек? Фундаментке. Фундамент терең салынса, бекем салынса, сапаттуу салынса, ал сенин үйүңдү 100 жыл бою кармап берет. Бирок тилекке каршы кыргыздар үй салып алгандан кийин үйгө той беребиз да. Анан үйгө той бергенде адамдар келип нени карайт? Фундаментти карабайт да. Терезе пардоңду карайт, килемиңди карайт, баягы жалтырак медальдарды карайт. Бала менен салыштырып айтканда. Бирок эң керектүү нерсе бул фундамент. Фундамент бул билим эмес. Бул баланын жөндөмдөрү. Балаң мисалы билим деген советтер доорунда биздин системада билимдүү адам успешный деп, ийгиликтүү деп эсептелчү, сый авторитет болчу. Билим деген бул жөн эле маалымат да. Экинчи дүйнөлүк согуш качан баштаган, кайсы өлкөлөр катышкан, канча континент бар, канча Менделеевдин формуласы бар деген жаттап алган бала билимдүү деп эсептелчү илгери. Ал маалымат азыр интернетте, Википедияда 5 жашар бала ачса эле табат аны. Ал билим даярда, ачык. Любой инвалид болсо деле, кандай көзү көрбөгөндөр, кулагы укпагандар кандай шартта болбосун, ал билимди ала алат. Бизге эмне керек? Бизге жөндөмдөр керек. Себеби азыркы биздин балдар 30 жылдан кийин, 50 жылдан кийин кандай заманда жашайт? Алар роботтор менен, компьютерлер менен, искусственный интеллект менен жарышып иштешет. Алардан кыйын чыгышыбыз керек. Биз кантип кыйын чыгабыз? Робот аткара албаган нерсени аткарыш керек адам. Мисал үчүн, жадыбалды жаттоо, бизде 2 жерде 2 4, 2 жерде 2 5 деп эле ушинтип жаттата берет да. Аны жаттабай деле койсо болот. Ага караганда эмнеге 2 жерде 2 4 дегенде ойлонуш керек адам, бала. Ойлонуш керек. Анан ал себеби бизде азыр вычисление, анан көп информацияны жаттоо деген нерсе бул акырындык менен компьютерлерге, роботторго жылып кете берет. Аны адамдар аткарбайт, аны уже роботтор аткарат. Адам аткарган бул башка нерсе. Биз роботторду иштетишибиз керек, роботторго программа жазышыбыз керек, ошолорго жаңы тапшырма ойлоп чыгышыбыз керек, адамдарды обслуживать этиш үчүн. Тейлеш үчүн. Биз аларга тейлөөгө биз команда беришибиз керек. Ага билимдин кереги жок, ага билим алуу, жаңы билимди ойлоп чыгуу жөндөмдөр керек. Ошону өнүктүрүш керек. Анан азыркы тапта тайм менеджмент аябай популярдуу болуп атат, убакытты туура колдонуу, кайзен деген, финансылык жанагы акча каражаттарды туура колдонуу, адамдар мындай кантип бизнес кылуу, адамдар менен мамиле куруу, эмоционалдык интеллект деген нерселер. Биз аны тилекке каршы мектептен эмес, сырттан акча төлөп алып, азыр ушунча жашыбызга келип алып, тренингтерге барып, анан ичибизден болсо кабатан көрө бизде эмнеге ушулардын баарын мектептен үйрөткөн эмес? Эмне үчүн биз бири-бирибиз менен мамиле курганды билбейбиз? Эмне үчүн ушул убакытты туура колдонгондо бирөөнүн убактысын сыйлаганды билбейбиз деген нерселер өкүттө болуп калып атат да. Анын баарын мектепке кошсок кандай болот эле? Мектепке кошсо деле сонун болот, бирок мен бир ошо байкаганым, биз мектептен эле бир нерсе күтө берет экенбиз да. Күтпөйлүбү? Мектепке болуп аткан нерселерди алалы, мектептен тышкары азыр канча деген нерсе бар. Бекер деле окуса болот, интернеттен таап алып, же болбосо, мисал үчүн сиз айтып аткан тайм менеджмент, бул дагы адат. Бул билим эмес да, бул адат. Мынакей бизде тайм менеджментти мондай кылып үйрөтөт. 5 жашар баланын тайм менеджменти да бул. Курска жумасына 2 жолу келет, келген сайын печать коет өзү бала. Мен келдим деп. Келбей калган күндөрү коюлбайт. Анан балага коюлбай калган жакпайт да.
Бош калып калды деп эмнеге кыжалат мокта печать жок деп эле кыжалат булар бала койгусу келип элечи. Анан мугалим мага түшүндүрөт. Сен эгер бүт мондай кылып койгуң келсе, анда сен сабакты калтырбай келишиң керек. Келген сайын коюшуң керек. Анан баягы бала мамасын кечке баас мен барышым керек, мен калтырбашым керек деп барганга мотивация боло баштайт. Өзүнүн кызыкчылыгы да. Анан ушуга көнөт бала. Сабакты калтырбаганга көнөт. Мисалы үчүн бизде балдарды ата-энелер, акчасы көп ата-энелер мисалы футболго жаздырат, тайквондого, музыкага, тигиге буга жаздырат, анан 2 айдан кийин барбай калат. Тажайт, чарчайт, анан кийин барбай деле коелучу деп коет да. Ага эмес, биз ошо баштадыңбы бир нерсени? Аягына бүтүр. Барыш керек. 1 жыл, 5 жыл, 3 жыл барыш керек, до конца барыш керек. До конца дегенде эле ал бир чекити жок да, медаль алганча барам деген чекит эмес. Барыш керек. Мисалы үчүн бала менен сүйлөшүш керек. Сен макул сүрөткө жазылып, сүрөт тартканды үйрөнгүм келет. Ал каникулда эле эптеп эле баланы бир жака берип коеюн деген мен 2 айда, 3 айда эчтекенин натыйжасы чыкпайт да. Биз жана фундаментти куруш үчүн биз ал бир мөөнөт керек. Макул сүрөткө баралы, анда 1 жыл барабыз, деп сүйлөшүп алабыз бала менен, убадалашабыз. Анан 1 жыл ошого калтырбай, такай барсаң, ал дагы бир адат болуп чыгат, ал дагы бир жөндөмдү өнүктүрөт. Анан ошол жөндөм кийин сен ал сүрөтчү деле болуп кетпешиң мүмкүн. Бирок ошо сүрөт тартып атканда эмнени өнүктүрөбүз? Усидчивость. Отуруп бала концентрация, креатив, ар кандай нерселер өнүгөт да бул нерсе менен. Же болбосо музыкага барсын. Музыкадагы 3 ай барып эле чыштап салган болбойт. Музыкадагы көп нерсени өнүктүрөт. Же болбосо спортко барсын. То есть мен айтарым, дээрим ошо мектептен эле бир нерсе күтө бербеш керек да. Анан өзүңдүн чөнтөгүңө жараша, убактыңа жараша, шартыңа жараша бир нерсени тандап ал, анан баланы өнүктүрө бер. Баланс, мектепке кошумча. Ата-эне катары. Анан үй бүлөдө сүйлөшүү, приоритеттерин коюш керек. Билим берүүгө биз канча акча жумшайбыз дегенчи. Анан ошо баланын билим берүүсүн таразалап, эсептеп алып, анан 1 жылдык, мына биз бул курстарга барат экенбиз, 1 жыл бою. Сен 2000 сомдук курска же 5000 сомдук курска барып атасың да, 1 жыл бою калтырбай бар, калтырбай төлө, калтырбай баланы ташы. Ой, мен бүгүн тойго бармакмын, барбай эле койчу деп ата-энелер өзүнүн шарты менен балдарды баргызбай коет атпайбы? Андай болбойт, узартыш керек. Барган мөөнөттө сөзсүз көп ошо мөөнөттө бала бир нерсеге үйрөнүп чыгат. Жана биз баланын мээсин маалыматка толтуруу менен алек болуп атабыз дедиңиз го. Мектепте бүт эле ошол маалымат толтуруу болуп атпайбы? Анан ошо системаны кантип өзгөртөбүз дегеним да. Система мен өзгөрүлүп келатат деп аябай ишенип көрүп атам. Азыр прогрессивдүү мектептер аракет кылып атышат. Билим берүү министрлиги деле аябай аракет кылып, ар кайсы өлкөнүн методикаларын алып келип чапчып көрүп атышпайбы? Мисалы үчүн Сингапурдукун алып келип атышат, финская методиканы алып келип атышат. Ар кайсы методиканы алып келип, жакында эле PISA деген аябай чоң тема чыкты. Кыргызстан эң акыркы орунду алып калыптыр, эми кантебиз? Мисалы үчүн PISA боюнча Япония эң биринчи орунда турат математика боюнча дүйнө жүзүндө. Эмнеге? Себеби алардын билим берүүсүндө ошо маалыматка баланын мээсин толтуруу эмес, а баланы жашоого даярдоо боюнча китептер иштелип чыккан, туура китептер да, методика. Биздин мектепте окуп аткан китептерибиз эми Советтер Союзунан калып калган бойдон, ошол бойдон калып калбады, аны өзгөртүш керек. Анан мисалы балага математика сабагынан кечке эле жадыбал жаттатып, же кечке эле косинус, синус формула жаттата бербей, задачалар бар болот го, жандай сюжетный, мисалы үчүн жашоого ылайыктуу китептерди ойлоп чыгыш керек да. Мисалы сизге Япония менен салыштырып берейин. Японияда любой балага мындай суроо берсеңиз, могул отурган биздин бөлмөнүн квадратурасы мисалы үчүн 120 квадрат. Мен ушул дубалды ак цветтен башка цветке, көк цветке боешум керек. Канча краска керек мага? Деген сөздү любой мектептеги бала жооп бере алат. Анткени алар же болбосо балам ооруп калды, антибиотик дары ичишим керек, баламдын салмагы мынча, канча грамм дары канча күн ичем. Ушундай задачаларды берет да, анан бала ошол өзүнүн айлана чөйрөсүндөгү мисалдар менен ойлонуп, логикасы өнүгөт. Анан логикасы өнүккөн бала любой тармакта, любой сабакты алып кете алат. Логиканы өнүктүрүш керек.
Анан Япония мындай патриоттуулугу менен, мекенчилдиги менен, анан ар бири өз тилинде гана сүйлөгөнү менен аябай биринчи орунда турат десемби алдыда да. Анан ошентип биздин балдарыбыз өз тилинде мыкты сүйлөп, өз мекенин укмуштуудай сүйүп, сыйлап, анан салт санаасында болгонун кантип туура түптөйбүз, ооба. Ага да чоң убакыт керек. Мен ойлойм эң туура жолдо келатабыз азыр. Акырындык менен бирок жетебиз. Анан мен дагы аябай чоң патриотмун. Өзүм кыргызды өтө сүйөм. Анан Японияда ошо 7 жыл бою окуум менен бирге, ишим менен бирге Кыргызстан ассоциациясы дегенди түзүп алып, ошо Кыргызстандын маданиятын таанытып, Кыргызстан жөнүндө презентацияларды өткөрүп, коомубузун таанытып, ушу көп иш-чарага катышып жүрдүм да өзүм. Анан япониялар наоборот бизге таң калат, бизге суктанат. Аны да билишибиз керек да. Себеби Япония эми ал жөн эле ошондой болуп калган жок да. Алар 400 жыл изоляцияда өнүккөн мамлекет, 400 жыл жабылып, дүйнөгө ачылбай жүрсө, анан албетте япон тилинен башка тилде алар сүйлөй албайт. Сүйлөйүн десе да алардыкы окшошпойт. А кыргыздар көчмөн калк болгонубуз үчүн, анан баланча мамлекеттин астында 70 жыл жаттык, тиги мамлекет менен дагы биригип, ар кандай политикалык, экономикалык тарыхыбыз бар да. Ошон үчүн биз орус тилди да билебиз, кыргыз тилди да билебиз, англисчени, япончону, кытайчаны окусак бат эле үйрөнүп алабыз. Ошонуңуз менен сыймыктанышыбыз керек экен. Күчтүү калкпыз да, себеби биз мындай flexible деп коет, аябай ийилчек, чоюлчак, бир нерсени бат эле илип, бат эле жаттап, бат эле үйрөнүп алабыз. Бул биздин күчтүү жагыбыз. Ошо глобалдуу мир, глобальный мир деп коет, глобалдуу дүйнөгө биз япондорго караганда кыргыздар даяр деп мен ойлойм да. Неге? Себеби сиз айтып кетпедиңизби? Кийин ошо азыр дүйнө каяк жакка баратат? Бизде көп маданият, көп религия, көп ошо түшүнүк менен чогуу өскөн коом келет да. Ошондо биз бири-бирибизди сыйлаганды билишибиз керек, бири-бирибизди урматтаганды үйрөнүшүбүз керек, бири-бирибизге мындай көмөктөш болуп иштеп кеткенди үйрөнүшүбүз керек да, чогуу иштеп кеткенди. Кыргыздар ошого даяр азыр. Биз себеби көп улуттуу мамлекетпиз. Бизде ар кандай тилде сүйлөшөт, бизде ар кандай улуттар бар, бизде ар кандай религиялар бар. Бир тарап эмеспиз да, көп тараптуубуз. Ошон үчүн бул күчтүү жагыбыз деп ойлойм. Сыртка ачылгандан абдан коркобуз да. Башка идеологияга ооп кетебиз деп коркобуз. Батышты туурабатып, батыштан эмне жаман жагын баарын алдыңар, анан биздин ата текте андай нерселер жок болчу деген нерсебиз бар. Эмне үчүн мындай тилибиз бурулуп кетти, таза кыргызча сүйлөбөй атабыз, ал эмне деген сөз, ушуну кыргызча эле айтпайсыңарбы деген темабыз бар. Анан бирөө ээрчитсе эле ээрчип кетмей жинде адатыңар бар, өзүңөрдүн өзөгүңөрдү таппайсыңарбы, өзөгүңөрдү карманбайсыңарбы дейбиз. Биздики туура ушундай туура болуп атабы же ээрчимей болуп, кандай болуш керек идеалдуулугунда? Биздики туура эле болуп атат деп ойлойм. Бул тарыхтын ошо бир этабы да, доор, учур деп койсок болот, Анан 3 негизги күч бар деп ойлойм да. Биринчиси бул тил. Тилди сөзсүз түптөш керек. Тилди жоготуп алуу бат эле. Кыргыз тилин түптөш керек. Экинчиси бул тамак аш. Японияда шоку ику деп коет. Шоку деген тамак, ику деген тарбия. Тамак аркылуу улут тарбиялайт булар. Кантип тарбиялаган? Мисалы, мен ошо бала бакчаларды көп изилдедим да. Япония 2-нчи дүйнөлүк согуш бүткөндөн кийин экономикасы өтө Америкага зависимый болгон да, муктаж болгон. Американын акчасы менен, Американын саясаты менен булар өнүккөн. Ошол убакта Япониянын билармандары, ошо илимпоздору прогноз кылган. Азыр Американын акчасы менен бирге бизге маданияты да келет. Гамбургерлер келет, Макдональдс келет, жана башка нерселер келсе, биз өзүбүздүн Япониянын тамагын жоготуп алабыз дегенди прогноз кылышкан. Анан бала бакчада, мектепте
тамак бергенде сөзсүз япон тамагы кириш керек. Сөзсүз. А бизде бала бакчаларда эмне берет? Каша берет, блинчик берет, сырники берет. Мунун баары бизде совет доорунда курулган бала бакча системасы да. Ошон үчүн биз орустардын тамагын көп тааныйбыз, көп сагынып жейбиз. Бала кезде даамдап калган, атын таанып калган тамакты өмүр бою сагынат адам. Ошон үчүн бала бакчаларга кыргызча тамактарды сөзсүз киргизиш керек. Хотя бы жумасына бир жолу. Мисал үчүн сиздин балаңыз бадырак дегенди тааныйбы? Ооба. Сиздики таанышы мүмкүн, анткени сиз таанытууга аракет кыласыз. А жөнөкөй эле Бишкекте жеке бала бакчага же жеке эмес государственный деле бала бакчага барган балага бадырак берилеби? Бадырак тамак катары чыкпайт да бала бакчанын менюсунда. Ал бадыракты көрбөйт, укпайт, даамдабайт. Демек бадыракты чоңойгондо сагынбайт. Каттаманы же каламаны тааныйбы? Тааныгандар бар, тааныбагандар бар. А улутту өстүрүү үчүн, улутту түптөш үчүн массовый ошондой программа керек да. Бала бакчада сөзсүз ар бир 4-күнү күнү борсок жазагыла, бадырак жазагыла, калама жазагыла, курут жазагыла балдарга бергиле деш керек. Ошо менен тили, даамы, рецепторлору, анан көзү, кулагы бүт көнөт. Анан баягы тамакты ал өмүр бою жаттап калат, сагынат, жейт, унутпайт, алып жүрөт. Сон. Тили, тамагы, анан үчүнчүсү? Үчүнчүсү бул айтар сөзүмдү унутуп калдым да. Ушул экөө эң негизги нерсе да. Эң негизги факторлор. Тил менен тамак. Демек, ошо өзөгүбүздү түптөп алсак, анан калгандары менен заманга ылайык өнүгө берсек болот. Заманга ылайык ошо түптөлгөндөн кийин баягы фундамент да. Фундамент баары бир кармап турат. Кармап турат фундамент, эч качан жоготпойт. Үстү ар кандай боло берсин. Заманбап англисче сүйлөгүсү келген балдар англисче сүйлөй берсин. Орусча сүйлөгүсү келсе орусча сүйлөй берсин. Бирок кыргыз тилди билиш керек. Билбесе болбойт, билбесе улут жоголот. Японияда дин маселеси кандай турат? Динди тутунушабы, эмне кылышат? Японияда дин маселеси өтө эркин, аларда дин деген түшүнүк жок койсо. Түшүнүк эми салт катары бар. Мисал үчүн төрөлгөндө булар синтоизм дини боюнча жана ритуалдарды аткарышат. Каза болгондо буддизм дини боюнча ритуалдарды аткарышат. А үйлөнгөндө баягы кооздук үчүн церковто ак көйнөк кийип алып үйлөнүшөт. Булар үчүн бул жөн эле форма да. Ритуал. А түпкү жүрөгү бул жөн эле адептүү, адамгерчиликтүү адам. Биз көбүрөөк тиги динге тутунуп алабыз дагы, адамгерчилигибизди унутуп атпайбызбы? Адамгерчилик ошо ар бир кадамында адамгерчилик өтө өнүккөн да. Японияда сиз деле көрсөңүз керек, жана чемпионат мира футболдордо булар ордунан туруп алып эле мусорун жыйнап баштап атпайбы? Ал элге көрүнө калалы деген нерсе эмес да, бул адат. Көнүп калган алар ошентип. Аны көрүп алып эле биз таң калып атпайбызбы? Булар эле эмне эле мусор жыйнап атат депчи. Алар адат ал. Адат кылып сиңирип салышкан. Сиңире берсе коом ошондой болуп калат. Анан аларды туурап дүйнөдө эле өзгөрүп атпайбы? Кой биз япондордой болуп мусор жыйнайлычы депчи. Эң сонун агым деп ойлойм. Кыргыздар эмнебизди ошентип дүйнөгө чыгара алабыз? Кыргыздардай болуп ушинтеличи деген нерсебиз жокпу? Кыргыздар ошо шамдагай мындай бир нерсени бат үйрөнөбүз да. Мен ошо менен аябай сымыктанам. Бат үйрөнөбүз. IT-ни деле бат эле программист боло калабыз. Бирок кичине бир минусубуз, кичине чалабыла үйрөнөбүз да. Өтө бышырбайчы. Жалкообузбу? Жалкоо же болбосо жанында аягына жетпейбиз. Анткени кичинекей кезибизден андай нерсеге үйрөнгөн эмеспизби? Балким биздин генетикабызда ошо бир жерде туруп жашабайбыз да биз. Бул жерде жашап, анан көчүп кетип, бул жерде жашап, анан көчүп барып тиги жерде жашап өнүккөн да биздин ата тегибиз. Ошон үчүн биз бат-баттан өзгөрүп турушубуз керек да. Биз эмнегедир мындай өзүбүзгө көп ишене бербейт экенбиз да. Кыргыздар тикти десе, кыргыздар эмнени кыйрат тикмегиле, кыргыздар бирдемке жасады десе, кыргыздар эмнени кыйрат жасамагыле деп. Корейлер жасады, япондор жасады, же түрктөр жасады десе, аябай чыргап, ушул сапаттуу болуш керек деп. Ооба, кыргыздар
тиккен бут кийимди кийбейбиз. Түрктөр тиккен бут кийимди түрктөрдүкү экенчи, немистердики экен, алар укмуш бышык кылды болуш керек деп дегенбиз да. Ошондой көрүнүш бар, бирок мен ага көп көздөбөйм да, себеби мен кыргыздар өтө уникалдуу, гениалдуу калк деп аябай ишенем, биздин ата тегибиз. Мен жана сизге сөздүн эң башында айтып кеткен бир эле көрүнүш, бут кийимди туура коюп, башка адамдарды да ойлоп, орунгаалтыралы деген нерсе, бул негизи түбү Кыргызда бар нерсе да. Мен азыр аны Япониядан алып келип алып жайылтам деп атпаймынбы? Негизи Кыргызстанга бат сиңет, себеби биздин ата тегибиз боз үйдө ошентип жашаган. Эч нерсесин калтырчу эмес экен го. Биз аябай туура жашаган калкпыз да. Биз бут кийимибизди дүйнө жүзүнүн эң биринчи биз бут кийимди туура коюуну биз үйрөнгөнбүз. Себеби боз үйдө жанагынча киши бир боз үйгө кириш үчүн бут кийимди туура чечүү деген бул бизге сиңген нерсе, ата тегибизде. Просто тарыхка жараша башка улуттарга аралашып атып, ал кичине унутулуп калган да. Бирок кайра эстешибиз керек. Эстеп койсок эле ал турат ордуна. Мен ошол эле Япониядагы эң тараган минимализм, ошол тазалык Кыргызда бар нерсе. Кыргызда бар нерсе. Унутуп калганбыз. Бизге тарыхый жолубуз башка болуп калганда, япондор 400 жыл бою аны түптөп, ошонун майын чыгарып, ошо менен жуурулушуп, ошо менен эле жашап калышкан. Өзүнүн эле тили, өзүнүн эле тамагы, өзүнүн эле тарбиясын көргөн 400 жыл. Биздин тарыхыбыз башка. Бирок бизде түптө тамырыбыз бар да, тамырда бар. Ошо тамырда кыргын эле чыгарып алсак, көттөрүбүздү ойготушубуз керек экен да. Сиз аябай мындай Кыргызстандын гүлдөшүнө, Кыргызстандын өсүп кетишине мындай аябай ушундай ишенет экенсиз. Мен ишенем. Анан кыргыздар оңбой калдык го, эртең жоголуп кетчү катарындабыз же кайыгыбыз чөгүп баратат деген пессимисттик ойлорубузду бүгүн мындай жайып атабыз. Дүйнө жүзүндө жүргөн кыргыздарды Кыргызстанга чакырам, Кыргызстанга келип иштейли. Кыргызстанга жашабасаңар деле, Америкаңарда отуруп алып деле, бирок кыргызды өнүктүрүүгө аракет кыла берсек, биз ошо батты үйрөнөбүз да, ошон үчүн бат өнүгөбүз, бат өзгөрөбүз, бат жетебиз. Ошого мен аябай ишенген үчүн өзүм дагы Японияга барып жашап албай, балдарымды Японияга алып кетип окутайын кой, Япониянын мектебине барайын десем деле мага жарашмак. Колуман келмек. Бирок азыр биздин миссиябыз бар да, биздин поколение, биздин доордун чоң миссиясы бар. Кыргызды сактап калышыбыз керек. Аябай ошол миссия менде аябай катуу ойгонуп атат демимдечи. Кыргыз кийимин кийгим келип, аябай мындай бир кайра эле патриоттук, мекенчилдикке чакырып, кечке эле ошол темада программаларды жасап, жайылтып, бир бөтөнчө мага келген коноктордун баары дагы ушундай да. Вот мекенибиз өнүгөт көрөсүң го, биз килейген каганат болгонго мүмкүнчүлүгүбүз бар деп анан тилди, дилди, бу тамак ашты өнүктүрүү жаатында аябай сонун салым кошуп аткандар көп учубуз кур эмес. Ошол мени абдан кубандырат. Бүгүн ушундай сонун адам менен тааныштырдым, Ибарат айым. Сиз менен таанышканыма, ушундай сонун угут сээп кеткениңизге рахмат. Бул угуттар азыр сээп атабыз, балким баамдабай чыгарсыздар учурунда, бирок көкүрөгүңүздөрдө сиңип калса сөзсүз түрдө ал өнүп чыгат. Кийин кайсы бир мээңиздин кыртышында калып калганда ошолорду колдоно баштайсыз. Кааласаңыз, каалабасаңыз деле балаңыздын бут кийимин туура койгонго үйрөтүү менен балким бүгүн абдан пайдалуу болду деп ишенем. Комментарийге пикирлериңизди сөзсүз түрдө калтырып коюңуздар. Сизге чоң рахмат, ийгилик. Буюрса сиз ачкан окуу жайыңызга дагы барып, кенен таанышып, элге дагы ошол сиздин методикаңызды жеткирүүгө далалат кылсак керек деп ойлойм. Чоң рахмат. Сизге да чоң рахмат. Урматтуу YouTube каналым көрүүчүлөрү, программабыз соңуна чыкты. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.